Адамды бактысыз кылган, анан терең депрессияга түшүргөн бир абал бар да. Ал эмне десе, жасалма жашоодо жашоо. Элдин көзүндө башка, а самым деле өзүндө башка. Бул бизге тиешелүү го дейм э? Кээ бир адамдарды көрдүм. Раза мүңкүрөгөндөй көрүнүп атат да. Изилдеп көрсөм, Бишкекте 5 квартирасы бар. Айына $500 5 квартирадан акчасын алып турат. Бирок көрсөң байкуш да. Ошону эле жанында кээ бир кишилер менен тааныштым, сүйлөштүм. Аллах Таала рызкысын кең кылган, такырын албайт, такырдаттанбайт. Буларды күндөн күнгө кыйналып, жүдөп какаса деле Аллах Таала иштерин жүргүздүрүп жолун ачып атат да. То есть искусственный байкуш көрүнө бергенин токтотуш керек да. Неге биз күнөө кетиребиз өзү? Бирөөнүн кемчилигин көргөн маалыңда сен аны эскертүүдөн мурун өзүңдү эскерт дейт. Анткени аны эмне үчүн көрүп атасың? Ал кемчилик сага тааныш, сенде бар болгондугу үчүн. Ары менен чымындын окуясын дагычы. Экөө бир көчөдө бир район жашайт эле. Арага чымын жолугуп калып айтты дейт. Бүт район таштанды депчи. Десе ары айтты дейт. Койсоң экөөбүз бир эле район жашайбыз. Бүт жак гүлстан деди дейт. Көрсө арынын учкан жүргөн жерлери эмне? Гүлдөр. Чымындын учкан жерлери эмне? Таштанды болгон жерлер. Көрүзүмөн такыбалыкты көргөм, натыйжасында эмне болуп чыкканын да көрдүм. Азирет Умардын дагы сонун сөзү бар. Бир күн мечитте отурса, аркасында бир өтүп баратат дейт. Башы эңкейген, эки колу төшүндө бүкүрөйүп алып. Чакырат, бери кел дейт. Чакырганына жанына келип отурганда дагы бүкчүйөт монтипчи. Бул абал неден дейт да? Эмне мындай болуп калдың десе, Азирет Умардын сөзүнө дап сүйлөй албай калат да. Десе жанындагы айтат, дүйнөнү колу менен аркасына түртүп койгон, только ибадат менен алек болгон адамда бирөө жооп берет жанында. Десе Азирет Умар айтат, ар дайым мындай боло албайсың, бир күн белиңди түздөйсүң, анда 200 болосуң дейт. Башыңды Аллах Таала денеңдин эң жогорку жерине койгон. Саждадан башка маалда ийгибүүсү, жүгүнүүсү арам дейт.